Адатта жеңилгендердин фавориттерди жеңиши. Акыркы минутада жеңишке алып келген пенальти. Көп машыгуу. Көптөгөн адамдар оюн талаасында жеңишти майрамдоону, сүйүктүү командаларды колдоону, спорт менен машыгууну жактырышат. Бирок спортко ушунчалык берилүү керекпи деген суроо туулат. Чындыгында эле спорт ушунчалык жакшыбы? Көңүл ачуучу оюн өткөзүүбү? Биринчиден, ар бир адам спорттун акыл эсибизге жана денебизге пайдалуу экендигин билет. Жана бул талашсыз. Спорт менен машыгуу айрыкча жаш кезде ден соолукка абдан пайдалуу. Спорт биздин сөөктөрүбүздү бекемдейт, жаман холестеринди тамырлардан чыгарып, гипертония жана кан диабетинин коркунучун азайтат. Көнүгүү учурунда мээбиз дагы бир катар химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Анын ичинде эндорфиндер. Бул борбордук нерв тутумунун ооруга жана ырахатка болгон реакциясын көзөмөлдөгөн гормондор. Эндорфин жана үзгүлтүксүз физикалык активдүүлүк көңүлүңүздү курчутуп, өзүңүздүн эс тутумуңузду өркүндөтүп, маанайга жакшы таасирин тийгизет. Жумасына 5 күн спорт залга баруу командалык мендешке барабарбы? Изилдөөлөр көрсөткөндөй, эгерде сиз ылайыктуу команда таап алсаңыз, өзүңүзгө физикалык жана акылыңызга көбүрөөк пайдаласыз. Эң маанилүү психологиялык артыкчылыктар. Мисалы, команда менен ойноп атканда башка адамдарга ишенүү, аларга жардам берүү жана жардамды алуу. Ошондой эле бир максатты коюп, биргелешип иштешүү. Мындан тышкары машыгуу адатын өнүктүрүп, команда алдындагы милдеттемелер жана көңүлдүү эс алуу үчүн спортко жеңилирээк көнсө болот. Спорт менен машыгуу мектептеги окуучулардын арасындагы депрессия, тобокелдигин 4 жылга чейин азайтат. Жана сиздин өзүңүзгө баа берүү жана ишенүү кыйла өсөт. Бул үчүн бир катар себептер бар. Биринчиси машыгуу. Машыгуу менен айрыкча жакшы машыктыруучу менен сиздин ой жүгүртүүңүз өзгөрөт. Сиз мындай ойлоп каласыз: бүгүн алым келбесе да, мен дагы машыгып, акыры максатыма жетем. Ушундай ой жүгүртүү өмүр бою пайдасын алып келет. Каталардан сабак алуу жөндөмү эң ийгиликтүү. Машыгуунун узак мөөнөттөгү артыкчылыктарынын бири жеңилүү тажрыйбасы өнүгүүгө жардам берет. Туруктуулук жана өзүн өзү билүүнү өнүктүрөт. Окутуу учурундагы кыйынчылыктардан өтүү социалдык жана психологиялык тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берет. Ошондуктан сиздин командаңыз жок болсо дагы же ар дайым жеңилсе дагы, бул тажрыйба абдан баалуу. Бирок бардыгы эле бир спорттун түрү менен машыга алышпайт. Өзүңүзгө ылайык спортту издөө үчүн дагы убакыт керек. Сиздин күчүңүзгө ылайыктуу спортту тандашыңыз керек. Бул табигый нерсе. Бирок сиз издөөгө бир аз убакыт бөлүп, өзүңүздөрдүн жеке муктаждыктарыңызга ылайыктуу спортту тапсаңыз, ийгиликке жетсеңиз, анда бул сизге көп пайданы алып келет. Сиз достук коомчулугунун бир бөлүгү болуп, өзүңүзгө көбүрөөк ишенип, машыкканда бир гана дене эмес, рухуңуздун үстүндө иштейсиз.